Assalomu alaykum, mening qadrman qattaloochlarim, urmattуу o'quvchilarim, amansızdarбы? Анда эмесе кийинки бөлүмдү баштасак. Айтышат го, чындык ийилет, бирок сынбайт деп. Жашоонун бороон чапкынына кабылып, эң жакын дегендеринен сокку жеген Салиманын окуясы бүгүн өзүнүн чечүүчү чекитине жетти. Кеңсе ичиндеги жымжырттык Салиманын ишенимдүү үнү менен бузулду. Колундагы папкада Азаттын инилери жасаган каржылык кылмыштардын, жасалма документтердин жана көп жылдык алдамчылыктардын далилдери бар эле. Кадырбайге Азаттын эң ишенимдүү адамы катары бул далилдерди тийиштүү жерге тапшырууга көмөктөштү. Азаттын инилеринин жүзүндөгү кубаныч заматта коркунучка айланды. Алар Салиманы үйдө отурган алсыз аял деп ойлоп, аны мынчалык алыска барарын күтүшкөн эмес эле. Мыйзам алдында жооп берүү мезгили келди. Адилеттик бул жөн эле сөз эмес, бул талыкпаган күрөштүн натыйжасы экенин Салима бүт дүйнөгө далилдеди. Арадан бир нече ай өттү. Азат бутуна туруп, ден соолугу калыбына келди. Бирок бул окуялардын жашоосун түбөлүккө өзгөрттү. Алар эми байлыктын эмес, бири-бирине болгон ишенимдин жана чындыктын баасын терең түшүнүштү. Азат фирмасын кайрадан бутуна тургузуп, бул жолу жанына бир гана сыноодон өткөн таза адамдарды топтоду. Салима ошол баягы сейилбактагы орундукта отурат. Бирок азыр анын көзүндө коркунуч эмес, бейпирлик бар эле. Ал өзүнүн көзгө көрүнбөгөн көз жаштарын күчкө айланта алды. Турмуштун ар бир соккусу аны сындырган жок. Тескерисинче болоттой чыңады. Ал балдарын кучактап жатып, бир гана нерсени ойлоду. Эң башкысы жүрөктөгү тазалыкты сактап калуу. Адилеттик орноп, күнөөкөрлөр жазасын алганы менен адамдын жүрөгүндөгү жаралар заматта айыгып кетпейт экен. Убакыт дарылайт дешет. Бирок ошол убакыттын ичинде биз кимге айландык? Салима менен Азаттын жашоосундагы бороон басылды. Бирок анын кесепеттери али алдыда эле. Бүгүн биз кечиримдин күчү жана адамдарды өзүн өзү кайрадан табуусу тууралуу терең баянды ортого салабыз. Азат көп жыл бою иштеп, тер төгүп курган үйү эми ага жөн гана дубалдардай сезилип калды. Анын бир туугандары, каны бир адамдардын жасаган иши анын ишенимин талкалап кеткен эле. Ал терезенин жанында сааттап отуруп, баягы дос, тууган деп жүргөн күндөрүн эстеп жатты. Байлык үчүн баарына даяр болгондор чын эле менин канымбы деген суроо анын тынчын алчу. Салима болсо башка сыноого туш болду. Бир күнү анын босогосуна Азаттын инисинин аялы кечээ эле аны шылдыңдап, үйдөн кууп жаткан Гүлнара келди. Анын көздөрү жашка толуп, колунда кичинекей баласы бар эле. Күйөөсү камакка алынып, үйү конфискациялангандан кийин ал эч кимсиз, жардамсыз калыптыр. Ошол көз ирмемде Салиманын ичинде эки сезим күрөшүп жатты. Биринчиси булар мага эмне кылбады эле, эми жазасын алсын деген өч алуу сезими, ал эми экинчиси болсо аялдык, энелик боорору эле. Ал Гүлнаранын көзүнөн өзүнүн бир нече ай мурунку абалын көрдү. Салима Азатка карады. Азаттын көздөрүндө да ушундай эле суроо турду. Алар узакка сүйлөшпөй, бири-биринин көзүнө тигилип турушту. Акыры Салима эшикти кенен ачып, "Кириңиз, чай ичиңиз" деди. Бул сөз жөн гана конок чакыруу эмес, бул жек көрүүчүлүктүн чынжырын үзүү эле. Салима түшүндү. Эгер ал өч алуу жолуна түшсө, анда ал өзүнүн душмандарынан эч айырмаланбай калмак. Ал жеңишти сот залында эмес, өзүнүн жүрөгүндө жеңди. Ал кечире алды.
Айтышат го, ата өлүп бала калат, атадан калган кара аргымак бала калат деп. Бирок ата-энеден балага бир гана мал мүлк эмес, алардын жасаган иши, баскан жолу жана түгүр душмандары да мурас калат экен. Салима менен Азат баарын жеңип, тынч жашоого жеттик дегенде, жылдар өтүп, алардын алдында жаңы бир сыноо пайда болду. Бул алардын балдарынын сыноосу эле. Арадан туура 15 жыл өттү. Салиманын тун уулу Эмир чет элден билим алып, атасынын ишин улантуу үчүн мекенине кайтты. Ал жаш, билимдүү жана амбициялуу эле. Бирок Эмир атасы менен апасынын башынан өткөн оор күндөрдүн чоо жайын толук билчү эмес. Ата-энеси аны аяп, өткөн күндүн ачуусуна кайтышкан эмес эле. Бирок өткөн чак өзү келип Эмирди тапты. Азаттын баягы камалган инесинин уулу Эмирдин аталаш агасы Руслан түрмөдөн чыккан атасынын өчүн алууну көздөп жүргөн эле. Ал Эмирдин ишенимине кирип, фирмага жумушка орношту. Русландын максаты ичинен иритип, Азаттын көп жылдык эмгегин талкалоо болчу. Руслан Эмирге: "Сенин атаң менин атамды жөн жерден каматкан, биздин үй бүлөнү көчөдө калтырган" деп жалган маалыматтарды бере баштады. Жаш жана ишенчээк Эмирдин жүрөгүндө атасына карата шек пайда болду. Үй ичиндеги тынчтык кайрадан бузулуп, ата менен баланын ортосунда суук дубал орноду. Бир күнү Эмир атасына каттуу айтып, үйдөн чыгып кетүүгө камынганда Салиманы токтотту. Ал баягы 15 жыл мурун Кадыр байке берген эскирип калган кара папканы алып чыкты. "Балам, чындык бирөө гана. Биз сени бул ачуудан коргогубуз келген. Бирок сенин душманың сенин каныңдан чыгып жатса, биз унчукпай тура албайбыз", деди Салима көзүнө жаш алып. Эмир папкадагы документтерди, атасынын катылган каттарын жана ошол кездеги соттун чечимдерин окуп чыгып, денеси титиреп кетти. Ал атасынын коркок эмес, нагыз баатыр экенин, ал эми Русландын атасы ким экенин ошондо гана түшүндү. Бирок Руслан буга чейин эле фирманын эң маанилүү келишимин жок кылуу үчүн кол койдуруп алган эле. Эмир катасын оңдоо үчүн Русландын артынан жөнөдү. Бирок бул жолу ал курал менен эмес, акыл менен, кечирим менен барды. Ал Русланга папканы берип, ага: "Өч алуу сени бактылуу кылбайт. Биздин аталарыбыздын катасын биз кайталабашыбыз керек", деди. Руслан Эмирдин көзүнөн эч кандай жек көрүүнү көрө алган жок. Ал жерде болгону боорору жана бир туугандык мээрим бар эле. Бул Салиманын 15 жыл мурун Гүлнараны кечиргенинин үзүрү болчу. Жамандыктын чынжыры ушинтип гана үзүлдү. Кадырман көрүүчүм, угуучум, бул окуя бизге эмнени үйрөтөт? Жамандыктын тамыры кыркылбаса, ал кайра өсүп чыга берет. Бирок аны кесүүчү жалгыз курал бул чындык жана акылмандык болуп саналат. Салима менен Азаттын мурасы бул бир гана байлык эмес, бул алардын балдарына берген бийик тарбиясы болду. Биздин жашообузда да өткөн жактын көлөкөлөрү кездешсе, андан коркпошубуз керек. Анткени жарык бар жерде көлөкө жоголот. Сиздин оюңузча Эмир Русланды кечирип туура кылдыбы? Же Руслан жазасын алыш керек беле? Комментарийге өз оюңузду жазыңыз. Биздин узун тагдырлар баянын улантуу үчүн лайк басып, катталууну унутпаңыздар. Ар бир үй бүлөгө ынтымак жана тынчтык каалайбыз. Кийинки чыгармаларда жолугушканча сак саламатта аман туруңуздар.